Этот участок в окрестностях села Бюргөнді Ноокенского района называется Кыпчак-Тала. Здесь проживает чуть более 1000 человек, среди них и семья Джакыббека Масирова. Будни этого села предсказуемы. Кто-то работает на поле, кто-то занят домашними делами. Но у супругов Джакыббека и Уразбүбү все сложилось по-другому. У Масировых 4 детей, и все они с рождения инвалиды. У одного ребенка кости ног, у второго кости бедра, у третьего и четвертого кости рук выросли с искривлениями. Они родились нормальными, но когда они начали ходить, заметила, кости начали искривляться. Тогда сыну было 2,5 года. И у дочерей примерно в этом возрасте появились дефекты. Муж ругал меня, думал, что я вывихнула, когда пеленала. Когда мы отвезли к врачам, они сказали, что это врожденное. Мне было больно, я плакала, почему все 4 моих детей стали такими. У молодой семьи не было возможности часто обращаться к специалистам. Однажды врачи в Джалабаде решили сделать операцию дочерям, но положительного результата она не дала. Наконец, судьба проявила свою благосклонность к Масировым и подала им сигнал. Впервые увидев ортопеда Сабырбека Джумабекова по телевизору, они обрели надежду. Мы все сидели и смотрели телевизор. По новостям показали Джумабекова. Он сделал операцию мальчику, у которого ноги с колен сгибались назад. Сын сказал, что этот хирург сможет помочь. Но у нас не было денег не только на операцию, но и вообще на дорогу в столицу. Итак, первая операция прошла в июне 2012 года в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Впереди детей ожидали многочисленные операции, болезненные процедуры, но желание свободно передвигаться и жить полноценной жизнью, как все нормальные люди, придавало им силы и стойкости перед трудностями. Сабырбек Джумабеков – моя последняя надежда. Я хочу ходить, как все. Хочу стать счастливой. Сабырбек Джумабеков взял на себя ответственность за судьбу таланта Дамиры, Динары и Венеры. В первый же день знакомства он пообещал, что они встанут на ноги и будут ходить как все. Семья Масировых не сомневалась в словах профессора. С 2012 до 2014 года 4 детям было сделано более 30 успешных операций. Состояние здоровья и боли не позволяли им даже малейшее движение без посторонней помощи. Чтобы узнать о состоянии своих подопечных, профессор Сабырбек Джумабеков приехал в Ноокенский район. Такие поездки – часть его врачебной практики. Масировы встретили его как родного человека. Их благодарности нет конца. Да и могло ли быть иначе? Анан эми жакшы түзөлүп, азыр мына таяк жок менен басты. Азыр дагы басат, кана баса коебуз. Баса бер. Сен таяк жок, көбүрөөк басышың керек да, анткени бутуңдун күчү кетип калды да.
Человек, оказывается, должен верить в себя. Да, сложности были, мои ноги были кривые, они болели, и я не мог ходить. А сейчас все это позади. Я намерен жениться, создать семью. Таланту и Венере предстоит перенести еще одну операцию. Как говорит Сабырбек Джумабеков, это будет завершающим этапом. Недавно эта операция состоялась. У Венеры были сняты металлические конструкции для выпрямления деформированных костей, а Таланту выпрямили левую тазобедренную кость. Теперь, наконец, Масировы смогут жить полноценной жизнью, что называется, в прямом смысле встать на ноги, найти достойное применение своим силам, обрести свое место в обществе. И наверняка захотят Ошо баягы карындашыбыз менен байланышып, бүгүнкү күндө бул дүйнөдө себептүү дүйнөдө биз бир келген конокпуз да. Конок дүйнөдө ушундай бир жакшы иштер жасап, сооп иштерин. Жалаң эле сомду издеп жүрө бербейли, соопду издейли, акчаны эле издей бербейли, бир акыретти ойлойлу деп жакшы иштер жасаган аракетиндебиз. Ошол кайрымдуу болуп фонду деп негизделгенине 2 жыл болуп калды. Кудай буюрса бизден кыскача маалымат. Сиз келип калгансыз, себеби ушул. Кудай буюрса мынакей себептүү дүйнө экен. Ошол бияка келишибизге себепкер болгону баягы сиздер менен көрүшүп атканыбызга ушул карындашыбыз себеп болуп атат. Биз өтө кубанычтабыз сиздер менен жолугушуп атканыбызга. Кудайым буюрса, Аллах насип кылып, буйрук бүгүнкү күндү насип кылган экен келип калдык экен. Кудайдын кылган экен. Сөйгө адып ташып калыштын. Рахмат силерге, рахмат. Шунча биздин сан балдарыңар көрдүм. Алла разы болсун силерге. Затты берген шипасын кош. Эсинде алла. Любой кандайга кандай. Бул дүйнөдө бир жалбырак эле жерде жаткан жалбырактын оңдон солго оодарылышы Кудайдын буйругу менен деп атпайбы? Жансыз жалбырактын. А жандуу адамзаттын акыл ээси болгондон кийин баары Кудайдын буйругунда экенбиз да. А биз каалайт экенбиз адам баласы көп бир нерселерди. Бирок анын каалоолордун баары эмес, баары Кудайдын буйругу менен экен да, Кудайдын каалоосу менен. Ошон үчүн Аллахым
Sabırlısın. Алла Таала Куранда айтат да, өзүнүн дайым өзү вадасы бар да. Ушул бир кыйынчылык келгенде аркасынан сөзсүз жеңилчилик бар деп айтат да. Анан көп жыргалчылык болуп калса да анын аркасынан кыйынчылыкты күткүлө дейт да. Бул нерселер боло турган нерсе. Алла Таала буйрса бул кыйынчылыктар өтөт. Жеңилчилик келет. Бардын жакшы болот буйрса. Allah'ın gösterken öyle de ben de gözü Allah'ı yaratat öz alat. Siz 4 balanız var mı Ayıp be? Balam buna da çoğun bir tekesi bir özü tutulan bular bunda okusu kalp edet desen. Bulardan kırıtasın. Ben şu hayırlı atatiler şu kuvvetire verse. Buna da atrasası var da onların ökün birden. Төрт жерде кылып келаттым. Ар 6 айда бар. Как балаңар катары, уулуңар катары биз кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бирин таштаган эмес. Биз таштабайбыз. Биз ушул жолдун алыстыгына, жакындыгына карап иш жасабайбыз. Каерде болбосун, кыргыз каерде болбосун кыйналбайлычы. Эгер кыйналсак жанында болойлу. Убагында кыргыз бир таруу уунду дагы ушу бир тарууну бөлүп жеген. Ошону биз ынтымагыбыз менен деле иш жасап атабыз. Ушул иште анан Кудайым буйруса, анан колубуздан келгенин, акылыбыздын жетишинче, колубуздан келишинче бир иштерди жасоонун аракетиндебиз. Анан Кудайым буйруса, баардыгы Кудайдан экен го, баары Кудайдан экен. Биздин каалоо менен эмес экен. Анан Кудай буйруса биздин бекем ниетибиз. Биз ниет кылуучубуз, а бирок кылган ниеттерибизди кабыл кылуучу үстүбүздө эң улуг зат Аллах турат. Анан Кудай буйруса биз силердин келип батаңыздарды алып, жакшы иш кылып, ушул кыргыз эмне иш кылса да бата менен иш кылган экен. Анан ушундай бир эне батасын алайлы, мына силерден биз жалгызсыратпайбыз. Колубуздан келишинче, бүгүнкү күндө ушул коомчулук Россия бар иштеп келип атат эле ошо баламдын кичине тикелеп жардам берип атат. Ушу 94-жылкы бала. Ошо гана дадылым ошо. Kız bala bilen biliyorsun ki altın. Kaçkan kızım hemen ödüm gelişimden bala taraf. Жакшы. Анан бул Bunlar internetine көп жерге көрсөттү да. Азамат Байматов деп негизи эмеле күтүп чыккан, демелгелеп чыккан бар болду. Оралыңыздар. Анан биз негизи ар бир ишти кылып атканда барып көзүбүз менен көрүп, алар менен байланышып, сурап, билип, акыбалы кандай, ошого жараша анан иш алып барабыз да. Биз ошон үчүн мына бүгүн кыштын суугунда карабай бир кызмат кылып калайлы, сиздердин батаңыздарды алып калайлы деп Бишкектен бери келдик сиздерге. Мен жака келип кеткенден болду. Ошо менен токтоп калды. Уятым коюп анан кийин бир күнү жолугалды өзүмө. Өмүр ишимге айтып элем жолугалды. Анан Азамат Атеге айтып, өзүм чакырып сүйлөшсө эле Азамат Аке макуланда көрүп келем деп сааты бүгүн чыкты. Адыр сөз болуп турат да, Жабаат каналынан журналист. Анан эме кылып кезикке чыккан негизи анан шашкалактап кече өзүм жумуштарды бүтүрүп негизи бүгүн иштейм анан бүгүн тура калайын деп. Hem jurnalistler eki adamlardı budaya aldı. Alganlar da. Ардым деле өзүнүн Кудайдан болгон экен. Ар кыл сөздөр ham уктун эми балдардын айынан түшүнүлөр бар экен. Ордуна келгенде ушундай бала туасыңбы, ушундай туугуча сени мал болсоң сойлот тымак деген эмелдер болот. Энеке, ар бир адам өз акыл деңгээлине жараша сөз сүйлөйт экен. Өзүнүн акыл деңгээли. Анан ага эч эме кылбаңыз. Баары Кудайдан да. Бул жаратылыш биздин колубузда болгондо башкача жаратмакпыз. Кооздоп, жакпай калса кайра аны түздөп башкача ондомокпуз да. Ал өзү Кудайга каршы адамдардын сөзү да бул нерсе. Мусулман адам мындай сөз сүйлөбөш керек негизи. Бул биздин колубуздан келе турган нерсе эмес. Барына шүгүр кылышыбыз керек. Кудай Таалам бир нерсени берет. Ага кебиңиз. Адамдар бир акмак адамда, жакшы адам жакшы адам бул сөз сүйлөбөш керек бул. Баланы жарык дүйнөгө алып келатканда мындай болуп каларын билбейбиз да. Бул нерсени эненин ичинде кыз бала болушуну Кудай Таалам өзүнүн колунан гана келе турган нерсе. Көптөр жылаңан эле сен кыз төрөдүң деп наразы болушат. Колунан келет экен бала кылып
жаратып албайбы анда. Ал сиз ага капа болбоңуз. Бул Кудайдын берген нерсеге разы болуш керек негизи. Кудай Таалам бир нерсени берет, ошонун артында сөзсүз бир жакшылык болот да. Бул нерсенин аркасында сөзсүз жакшылык бар. Мынакей энеке, азыр карасаңыз, биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугуна көп аралап жүрөбүз да. Мисалы мына Чаткалга бардык. Бүт ушул Кыргызстандын булуң бурчтарына баруунун аракетиндебиз. Анткени себеби ошол жерге барганда кээ бир энелердин көз жашын көрөбүз эне. Алар айтат, өмүр бою балалуу боло албаган энелер бар. Эгер андай акыбал болсо эмне кылат элек? Ушундай бир ар кандай бир кырдаалдарды берет экен мисалы. Же болбосо мисалы канча балдары бар чарчап калган мисалы. Ар кандай тагдырды көрөсүң. Мисалы туруп ар кандай нерсеге дуушар болгон үй бүлө, мисалы бир эшикке чыга калып эле үй бүлөсү менен баары жогото алган үй бүлөлөр бар экен. Андай үй бүлөнүн ушундай жүрөгү ооруйт мындай тагдырда. Мисалы биз бул нерселерди карап отуруп жүрөк чыдагыс нерселер. Анан ошон үчүн бул нерседе карап отуруу мүмкүн эмес. Ошон үчүн колубуздан келишинче багы тагдырдын жамандык, жакшылыгы бүт баарысы Кудайдан. Бүт баарысы Кудайдан. Анан эч убакта мынтип эме кылбаңыз. Кейибеңиз, ыйлабаңыз. Баары Кудайдан. Аллах Таала өзгөртөм десе бат эле өзгөртүп коет. Жакшы жагына же жаман жагына өзгөртүп коюучу ал Кудайда. Анан ошон үчүн ооба шүгүр дейли. Жакшы, мына өздөрү басат экен, өздөрү турат экен, кирип чыгат экен. Сиздер көтөрбөйт экенсиздер. Кудайга шүгүрчүлүк да бул дагы. Жакшы болуп калышты эми ушу. Мына düşüp эле да буттарыма düşüp. Жолду менен окууга барчу эле анда убактарда жаштабы 3-4 класстарда. Анан шоферлор көргөндөр кийин операция болуп келгенден кийин көрүшүп туруп эме болуп калды, телевизордон көргөндөн кийин. Ушундай болуп калды, жакшыбы дейт. Күнтүп жолдо кыйналып кеткан көрсө элек деп эме кылат. Ошо Сабыр бекем көп жерден баары Кудай кылып эме кылганда бар дуаларын берет бар. Бишкекте бир эжекебиз бар эле, Айзада Кожобергенова деген. Жана интернетте жүрөт го Айзада эже, 1,5 жаш баласы менен кичинекей эле бир жерде жашап, анан ушул эме сыяктуу эле Баяна сыяктуудай эле бир журналист кыз карындашыбыз бар. Жана КТР кербенин алып барган Элиза Жайлообаева деген. Ошол карындашыбыз да сунуштап калды ушинтип. Азамат байке ушундай эже бар эле, ушуну бир кызмет койсоңуздар, көрүп койсоңуздар деп. Анан эми биз да себептүү дүйнө да. Бизде аны угуп туруп, барып көрүп, акыбалын карап көрсөк, чынында оор экен да, баса албайт экен өзүчү бутунан. Анан колунда 1,5 айлык баласы бар экен. Врачтар төрөө десе болбой төрөптүр. Карабайсызбы? Болбой төрөптүр да, анан ошол жазып берип, мен төрөсөм деле, мен өлсөм деле макулмун деп. Анан ошентип туруп 1,5 айлык баласы менен жанында акыбалда экен. Анан колубуздан келген аракетти жумшадык эле, баары Кудайдан экен. Биздин баягы кыйындыгыбыздан эмес, баары Кудайдын буйругу менен да. Биз чын жүрөктөн ниет кылдык, Аллах берди, үй салып бүтүп бүгүнкү күндө өзүнүн үйүндө жашап атат. Анан ал ушундай бир себеп экен да. Мүмкүн да Кудайым буйрса бул келишибиз мына баяна себеп болуп, биздин ниетибиз, сиздин ниетиңиз кабыл болуп, ушундай кылган иштерибизге Аллах Таала береке берсин. Кудайым буйрса, сабыр берсин. Кудайым буйрса бир турган. Бардык ар бир жашоо өмүрүбүз, кылган ишибиз Аллахтын жардамында болсун. Силерден Алла разы болсун кылган ишиңерден. Биринчи карындашыма кылган садака эсендерин. Кылган иштериңерди Алла Таала кыяматта баштарыңарга саябасын, сооптора насип кылсын. Аллахым ар дайым ишиңерди колдосун, жолуңар бекатар болсун, иштериңер ийгиликтүү болсун. Тилеген тилектериңер Аллахым өзү берсин. Эй жараткан эген Алла, бир гана өзүңө кайрылабыз, өзүңдүн оңуңузда жокдур. Өзүң угуп, өзүң билип, өзүң көрүп турасың Аллахым. Şu kılgan işlerini kabul kılın. Kıyamette başlarına sayavan kılın, soğuklarına nasip kılın Allah'ım. Her daim şu eldin hizmetini kılıp türettirgen, mu'min Müslümanlara kılın. İmanlarına adaştırgan Allah'ım. Ya Rabbim Allah. Ve sallallahu aleyhi hayra halkıyka Muhammed ve aleyke asgâfâ azvâcık adiriyat kacılayın. Ya Rahim Allah, Ya Rahman Allah'ım, Ya Kuddus Allah'ım. Özün kana hayırlar, şu dualar, kabul kılın özüne taşıdır. Amin. Amin. Allah razı olsun.